Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда Жапалак айылынын кире беришинен сатыла турган 3 бөлмөлүү дап-даяр жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге адресин колдон келишинче түшүндүргөнгө аракет кылайын. Азыркы учурда мен Жапалак айылынын кире беришинде турам. Бул жакта болсо Ак Тилектин круговой жайгашкан. Мына ушул Ак Тилектин круговойунан сиздер Жапалакты көздөй бул жака түз 300 метр жүрүп келгениңиздерде бул жерде канал бар, кайрыма. Ушул кайрымадан өтсөңүздөр эле жолдун оң тарабында аялдама жайгашкан. Ушул аялдаманын жанындагы мына ушул көчөгө киресиздер дагы бул Үмүт. Мурунку аталышы кайрыма көчө экен. Мына ушул Үмүт аталышындагы көчөгө киресиздер дагы ичкерге түз 500 метр жүрүп барсаңыздар жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар. Ал эми ушул эле главный жол менен сиздер бул жака дальше кете турган болсоңуздар, Жапалактын центрине карап, андан ары Ноокат тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан мына ушул Төлөнбаев Үмүт көчөсүнө киресиздер дагы бул жака түз эч жака бурулбастан 400-500 метр түз кирип келгениңиздерде ушул эле көчөнүн сол тарабында, тактап айтканда 16-дайректе мына ушул дап-даяр болгон 3 бөлмөлүү жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үйдү тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, колдон келишинче толук маалымат беребиз. Эгерде кандайдыр бир суроолоруңуздар пайда болгон болсо, ээси номер экранда жазылган, өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул жер үйгө дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Даректерин түшүндүргөнбүз. Ушул жер үйдүн ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Аллага шүгүр, баары жакшы. Үйүңүздөрдү сатка коюп турсуздар, Сатка койдук. Үйүңүздөр бул салынганына канча болду өзү негизи? Салынганына 5 жыл болду. Жаңы үй экен да? Жакшы. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн. Сол тарабында болсо агын суу каналы дагы бар экен, ушундай эске алыңыздар. Столбаларына прожекторлор орнотулган, кечинде сиз жанып, көчөлөр жапжарык болуп калат экен. Чек араларын түшүндүрө кетели. Мына ушул ТСК блоктон башталат дагы. Мына ушул коңшунун дубалына чейин болуп калат. Бул жакта чоң ворота коюлган, ушул воротаны ачып үйгө кирип бара беребиз. Жериңиздер канча сотук? 6 сотук. Кеңир экен, Кеңир. Киргениңиздерде эле оң тарапта үй менен забордун ортосунда 2 метр аралык калтырылган. Үйдүн артында болсо канча? 1 метр. 1 метр аралык калтырылган экен. Жакшы. Жери 6 сотук экен. Жери кеңири, эң негизгиси жери тегиз. Кандай условиялар бар? Эмне бар, эмне жок? Азыр бизде алгын суу бар бул жагында, анан крант бар. Крант кечке өчпөйт, анан свет, газ. Суу бар экен, агын суусу дагы, таза суусу дагы бар экен, свет бар экен. Бул жакта болсо газ дагы бар экен, турбалар өткөн. Жакшы. Газ менен канализациялар анда Кудай буйрса жакын күндөрдө келет экен, Жакшы. 3 бөлмөлүү жер үй, узун турасы болсо 13/4, бышык кыш менен тургузулган, сырты кумшубак болгон, крышасы тирнике менен жабылган, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Крышасына ылай басылганбы? Басылган, черный. Черный потолок болгон экен, жакшы. Мындайча айтканда даяр эле жер үй экен, келип эле жашай бересиздер. Документтери кандай? Документтери баары так, эч проблемасы жок. Баары менин өзүмдүн атымда. Эгер ким ала турган болсо, сразу өткөрүп берем. Документтер бүт бардыгы так экен. Мына ушул тараптан үйгө кирип келе бересиздер. Пластик эшикти ачып үйгө кире бересиздер. Бул ошондо биринчи бөлмөсү. Кандай бөлмө бул? Бул кире бериш, прихожий. Прихожий. Жакшы, сол тараптан баштай берели анда. Кухня. Кухня, айнек терезелери пластик экен. Жакшы. Асты полу жыгач экен, Жыгач. ОСБ жыгач экен, жакшы. Бул жакта болсо печкасы дагы бар. Ушул жерде тамагыңыздарды кылып, үйүңүздөрдө жылытсаңыздар болот. Бул ошондо кухня болду. Бөлмөлөр дагы кеңир кенен, потолоктору дагы бийик. Бул жагында болсо духовкасы дагы бар. Жакшы. Эң негизгиси бул сатыла турган жер үйдүн айнек терезелери пластик, полу жыгач, бышык кыш менен тургузулган. Так, бул жакта болсо ошондо 3-бөлмөсү болуп калат экен,
жатаканасы ушу спальня. Ата энелердин уктоочу бөлмөсү экен. Бул сатыла турган жер үйдө буюм тайымдар турат. Кандай болот ака? Калабы кетеби? Кандай кыласыздар? Булар алып кетебиз го дейм. Пустой кылып өткөрүп бересиздер, Пустой кылып өткөрүп беребиз. Жакшы. Так, бул 3-чү бөлмөсүн көргөзүп бердик. Бул жери болсо прихожка болуп калат экен. Бул жактан киргениңиздерде эле бул жака кеңири бут кийимиңиздерди тизип, кысылбай үйгө кирип бара бересиздер. Бул жагы кандай? Бул жакты ушул келечекте душевой кылайлы деп план кылганбыз, бирок бүтө элек тилекке каршы. Жакшы. Бул жагы санузел болуп калат экен. Кийин өзүңүздөр алып, чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Мектеп, бала бакча, магазин проблемасына келе турган болсок, мына ушул көчөнүн башына эле чыксаңыздар, жана центральный жолдо ошол жакта мектеби, бала бакчасы, магазини, маршруттук каттамдары, ФАП бүт бардыгы бар. Жака жүрөйүн. Бул жака. Жери 6 соток, условияларын айттык. Суу өчпөйбү? Жок. Суунун напорун көргөзүп коелу анда. Мынакей достор, таза суу чыгып турат экен 24/7. Мына ушул тараптан агын суу өтүп турат дейт. Наркы жана каналдан дагы агын суу өтүп турат экен. Бул жагында болсо сырткы ажалканасы, жанында тооканасы, үйдүн 4 тарабы тең тосулган, чегералар такталган. Бул жагы болсо огороду, көчөттөрдүн бардык түрлөрү эгилген экен. Уже чоңоюп, нөмө берип калыптыр. Ушунда эске алыңыздар. Үйдүн коросу дагы бул жагы дагы кеңири, болжол менен бир 2-3 машина кеңирип батат экен. Мына ушундай достор. Бул жагы үлүш жерлер. Бул жагы үлүш жерлер тынч болот экен да анда. Тынч, абасы таза, салкын да. Шаарга дагы жакын, Аябай жакын. 5-10 мүнөттө шаарга кирип барасыздар, машинаңыздар болсо. Маршруттук каттамдары дагы бар, жапалактын шаардын буш-буштарына барат. Бул жагында болсо сырткы тапчаны. Тапчанды кандай кыласыздар? Бул кала берет го. Кала берет, Өзү деле неважный өзү. Эскирген да. Үйдүн артында 1 метр аралык калтырылган. Таптаяр жер үй достор, келип жашай бересиздер. Шаарга дагы жакын, бүт бардык керектелүүчү нерселер жаныңыздарда жайгашкан. Документи бүт бардыгы так экен. Эми баарыңыздарды кызыктырган дагы бир суроо берейли. Бул ошондо беш кошкон элби же местныйларбы? Местный го баары. Ошол жапалак айылы. Бул жерде өзүңүз 5 жыл жашапсыз, соседтери кандай? Аллага шүгүр баары жакшы, ыймандуу. Жакшы эле адамдар, Кудай кааласа. Азыр эми бул үйгө аз-маз уход керек да. Аяк биягын тазалап, аяк биягын кылып койсо жакшы эле көрүнөт, бирок биз ушул болушун эле көрсөттүк да. Болушун дең, Дагы бир суроо берейин. Бул жакта 90% көрүүчүлөр комментарийге жазат. Неге сатып атат экен, ушундай сонун үйүн биз үйгө жетпей жүрсөк деп. Ошого жооп берип койсоңуз. Биз өзүбүз башка жерден үй алып атканбыз ошол себептен. Ошол себептен, Эми баасын айтың ака, бул жакта күтүп калды бардыгы. Баасын эми элдер туура кабыл алат деп ойлойм, бирок эми ар ким өзүнүн эмеси. $65,000 деп атабыз. Кеми бар, сүйлөшөбүз. Кеми болот, болот. Вариант жолдоручу, шаарда квартирабыз бар эле, доплата кылып алмаша алайлы десе. Жок, андайлары жок эле. Только наличка, Болуп бир онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Мынакей достор, биз сиздерге шаарга жакын болгон, Жапалактын центринде жайгашкан, таптаяр болгон 3 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердик. Актилек. Бул жагы Дарья суунун наркы бети Актилек болуп калат, Актилек болуп калат. Жапалактын баш табышы Актилектин аягы болуп калат экен, ушуну эске алыңыздар. Баасы $65,000 бааланды. Албетте эле соодалашуу болот дейт. Эгерде реальный клиент болсо, реально эле жакшы эле түшүрүп берет экен. Вариант жолдору жок, только наличка экен. Ушундай эске алыңыздар. Не демекчибиз, ушундай шаарга жакын болгон, өтө сонун природный таза абада жайгашкан ушул жер үйдү колдон чарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик, сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.